Ак Ордонун жаңы салынган ушул 2 этажы үй сатылат. Жакшы планировка менен салымтыр коросунан навестерине чейин полный даяр туугандар. Центральный канализация бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Сатылуучу үй Ак Ордодо жайгашкан. Сиздер баруу үчүн туугандар Барпы Алыкулов жана Лушихина көчөнүн кесишинен батышка карай жүрөсүздөр. Кутордо көчөнүн оңго бурулсаңыздар үй жайгашкан туугандар. Бул Лушихинадан жүргөндө көп эле автобус маршруткалар, бул жерден жүргөндө көп эле автобус маршруткалар бар туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы дарек Ак Ордо, Кутордо көчөсү 117 даректе жайгашкан. Лушихинадан бир аз эле Кутордо көчө менен түндүктү карай жүрсөңүздөр, жолдун мынакей батыш тарабында ушундай жаңы салынган чоң 2 этаж үйдү көрө аласыздар туугандар. Ушул сатылуучу үй болуп калат. Участок аянты 5 соток экен туугандар. Караңыздар, эң эле түштүк чеграны бул кошуна болгон забордон. Бул жерде дарбазанын орду бир кенен чоң дарбазанын кенен кое берет окшойсуздар туугандар. Бийик забор. Участоктун туугандар түндүк чеграсы бул жерге чейин болуп, бул тараптагы заборлордун да фундаменти коюлуптур жана үйдүн бул түндүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Жолдор кенен туугандар, электр энергиясы, суусу бар, центральный канализация бар. Мектеп азыркы учурда Tagay Бийге барышат. Бир эле көчө ар жака уже мектептин котлованын казып дагы бир мектеп салып аткан учур экен. Коробасына киребиз. Мынакей туугандар, бул алды тарында ушундай кенен чоң навеси, ылдый тарына көп эле машина койсоңуздар болушудай көрүнөт. Бул жакта болсо узун турасы 12ге 10 болгон кызыл кирпичтен салынган чоң үйү. Сиздер үйгө мынакей бул жакта могу тепкичтер менен бул эшик менен кирип чыга аласыздар. Анан кааласаңыздар, могу жер негизи боюнча план боюнча очокон экен, оң тарабы. Бул жагы котелго экен. Андан нары бир күнөс кана салайын деген оюм бар эле дейт, үй ээси азыр аны көргөзөм. Жана сиздер кухняга да бул жактан кирип чыга аласыздар туугандар. Анан могу жерге бир раковинанын суусу чыгарыптыр туугандар. Анан могу жерге отоплениянын котел жана бул жактан да бир суу чыгарылган. Центральный канализацияга кошулган туугандар, ылдый тарапта стяжка болгон. Бул үйдүн чыгыш тарабында мына караңыздар. Панорамный терезе бийик. Бул жер план боюнча өзү күнөс кана болуш керек экен. Алган киши калсаңыздар склад же болбосо башка кылып коесуздарбы, карап көрөсүздөр туугандар. Туугандар, аркы төрүндө кенен бош жер. Азыр келип алып дагы кошумча курулушуңуздар, жашыл зона, башка салсаңыздар кенен жер бар. Негизи кирүүчү эшик. Кире бериш прихожка, полный стяжкалары коюлган. Бул жагында холл, бул жерден калган бөлмөлөргө экинчи ачып кете алабыз. Кирип эле бул жакка карай бурулсаңыздар, бул биринчи этаждын общий санузел, полный сантехника, электропроводдор полный тартылган. Анан кирип эле бул жакка карай кирсеңиздер, бул кухня туугандар. Жана кандай раковиналар, онсулар чыгарылган, бул жактан терезелери. Жана ошокунага чыккан экинчи эшик. Үйдү өзүм үчүн туугандар сапаттуу кылып салгам дейт үй ээси. Келгенде да байкап көрөсүздөр. Караңыздар, мынакей этаждын ортосу монолит куюлган, сейсмопояс колонналар. Бул жер чоң мейманкана зал экен. Түндүк тарап жана чыгыш тараптын мындай панорамный терезелерине чейин полный орнотулган туугандар. Бул жакта бир спальный бөлмөсү. Мынакей бул экинчи ашып кеткен тепкичтер. Бул жакта мондай бийик терезе. Туугандар, чыгасыздар. 1 бөлмө, 2 бөлмө, 3 бөлмө, 4 бөлмө. Бул жакта общий бир санузел, родительский спальныйда да бир санузел болот экен. Могу жерден тааныштырып баштайлы. Мына бул жерде бир ушундай спальный бөлмөсү. Коноктор үчүн спальный бөлмө. Бул жер балдар бөлмөсү окшойт. Бул жер родительский спальный жана могу эшикте сиздер родительский спальнynын өзүнчө санузел болот экен. Ошого өтүп кете аласыздар. Бул жер родительский спальнynын санузелы мындайдан чаканыраак болот экен дагы туугандар. Анан бул жарым жагы экинчи этаждын общий санузел кыласыздарбы же гардероб кыласыздарбы, алган киши карап көрөсүздөр туугандар. Туугандар, анан караңыздар. Могу навестин түбү мондай жыгач, ДСП, ошол неге койду десеңиздер, өйдө темир материалдан бул бийкара ысык өтпөсүн жайында түбү салкын болсун деп ушундай түбүнү жыгач менен жабышыптыр. Өйдө жагы ошо профанастил же болбосо ушундай темир материал туугандар. Анан бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү, бул жакта да кенен ушунча бош жери, чек ара туугандар, бул жагы байкалып эле турат, бул жактарда мына байкалып эле турат. Эң эле түндүк чегасы тиги фундаментке чейин болуп калат экен туугандар. Керектүү документ, кызыл китеби баары бар, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Баасы болсо туугандар $180,000 сурап атыптыр. Дагы содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0503 72 02 76 0503 72 02 76. Анан сиздер туугандар, эгер квартираңыздар болсо деле үстүнө акча кошуп берсеңиздер болот экен. Квартирага дагы ошол алмашуу жолу каралат.